Жети число калгандыгы. Жетинчи числодогулар булар дагы Кету планетасы, булар да планета эмес, төрттөрдөй эле. Өтө тез кыймылдаган адамдар. Анткени булардын энергиясы денесинде бар, башында жок. Ошо менен 7 менен 4 бириксе бир адам болот да. Өмүр бою бул бир бүтүндүк айланат. Илгери легенда боюнча бир планета болгон экен. Анан бөлүнүп кетип, талашып, экиге бөлүнүп калган экен. Эми ошол боюнча өмүр бою 7 менен 4 бири издейт экен да. Адамдар дагы 7 менен 4 бир жерге чогулуп калса, мындай көп адам отурса, карасаң, 4 отурган жерге 7 барып отуруп калат да. 7 отурса 4 келип отуруп калат да. Алар өзүн жакшы сезет. Энергия бирикти да. Өзүн жакшы сезет. Үй бүлөнүн ичинде эгерде 7 менен 4 болсо, башка энергияларга караганда экөө бир сырдашат. Көп нерсени. Бир бүтүндүк айланып, экөөнүн сөзү бир болот да. Бири-бири түшүнүп турушат. 7 менен 4чү. Анан 7 ал деле плюсса минуста болот да. Плюста боло турган болсо, идеясын тез ишке ашыра алат 7. Ушунчалык тез ишке ашырат. Эмнени ойлонсо шарт жетет. Себеби 7де баш деген болбойт. Башында энергия жок да, ошон үчүн башы жок деп коебуз. 7лерде башынын ордунда жылдыз болот. Мен гана звезда деп ойлошот 7лер. Мен гана эң идеалдуу ойду ойлоп таптым. Мен гана эң мыкты сүйлөп атам, башка эч ким мендей сүйлөй албайт деп ойлошот да 7лер. Ошон үчүн алардын башы жок деп коебуз, звезда депчи. Башы жоктугунун пайдасы плюста болсо 7лер эмне ойлосо шарт барып жасайт. 3-4 окшоп ойлонуп отурбайт да. Туура кылдымбы, туура эмеспи, канча план түзөйүнчү деп, бирлерге окшоп кантип ошол жака барам, азыр жол түзүп алайын деп отурбайт да. 7 ойлонбой туруп эле шарт барып алып коет. Ошон үчүн тез ишке ашыруучу энергия. Ойчу ойлогучакты тобокелчил кырашат болот экен. Ооба, булар тобокелчил да, накта тобокелчил 7. Ошон үчүн үй бүлөнү бузуш боюнча экинчи орунда 7лер турат да. Эң тобокелчилдер. Шарт карабай эле болду деп эле, болду кетип барып кыла берет да бардык нерсеничи. 3-4 окшоп, 2лер окшоп чыдап отура бербейт. Неме, бул үй бүлө оңолуп кетет, мен тарбиялап алам депчи. Ал 7лер түшүнөт эч ким оңолбой тургандыгын. Ошон үчүн нары бери бир паста баарын жасайт. Анан кундалини йога. Булар кундалини йога деген сөз, булардын денесинде кундалини энергиясы бар да. Йога деген акылды тартипке салыш керек. Алар дайыма акылын дисциплинада кармаш керек. Спорт менен машыгыш керек, йога менен машыгыш керек. Эгер алар денесин машыктырбаса, бош эле калчу болсо 7 минуска түшүп кетет. Булар анан кризис менеджер. Бардык адамды кризиске киргизип чыгарат. 7 деген бул кризис деген сөз да. Мына бүгүн 7-чи күн мисалы үчүн Чучай боюнча. Бадан бери канча кризис түзүлүп атат. Минуста жүргөн адамдар бүгүн аябагандай капа болушуп, иштери аркасына кетип, бүт мындай чыгаша болот да бүгүнчү. Ааламда 7-чи число турат да бүгүнчү. Ал эми 7-чи число төрөлгөн адамдар ошол үй бүлөгө бир нерсе керек болуп калганда төрөлөт да, ошол үй бүлөгөчү. Үй бүлөгө 4-7 жөн төрөлбөйт да, булар трансформаторлор. Кайсы үй бүлөгө билим керек болуп атса 4 төрөлөт ошол жерге. Ал тили менен айтып сүйлөйт. Тилинде темирден эмес учу бар да, ушундай сайып сүйлөйт. Ал эми турбай калышы мүмкүн адамдар ошонун бир сөзүнөн ушунчалык ачуу сүйлөйт да. 7-чи числодогулар болсо, бул ошол үй бүлөгө келген мугалим, учитель. Алар сөз менен тарбиялабайт. Алар кыймыл менен тарбиялайт. Агрессивдүү энергияда сүйлөгөн ар бир сөз агрессия болот. Ушунчалык чычалашат, адамдар тура албайт. 7 барып жаш өткөн сайын 7лерди общество чыгарып коет. Коомчулук сүйбөйт 7ничи, эч кимге жакпай калат. Анткени жаш өткөн сайын агрессиясы көбөйөт да, анан өзүн кармай албай калат да. 7 бардык нерсени айтып, түртүп, агрессия кылып, кризис кылып эле басып жүрөт да. Басып жүргөн жериндечи. Кризис менеджер да плюста болгондо деле кризиске киргизип туруп көтөрөт бирөөнүчү. Бул трансформация кылганы келген. Коомчулукту трансформация кылат 7. 4 дагы кылат, 4 тили менен кылат. 7 кыймылы менен. Бирөөнү иштен айда берип, бирөөнү элдин көзүнчө кагып салып, үйүндө ушундай кылып кризиске киргизет да.
Алны Алла Таалам атайын жетилерди ошондой жараткан. Алар өзүн кармай албайт, айтып жасамайынча тура албайт да. Энергиясы ошондой. Башкача айтканда, ар бирибиздин предназначениябыз бар да. Жети мугалим. Бирөөсү мугалим, 7-сылуудагы адамдар, экинчиси раджа йога деген билим. Эки жол менен гана биз тарбияланабыз. Бирөөсү кризистер менен, турмушта ал кризисти бардык жерде жетилер жасайт. Ар бир үй-бүлөдө жети жок. Ошо кайсы үй-бүлөгө кризис керек болуп калса, ошол жерде жети болот дагы. Ошонун жүрүм туруму менен ошол үй-бүлөнүн аң сезимин аңтарат да, ошол жетичи. Мисалы, бардыгын жанын чыгарып сүйлөйт да жетичи. Бүттүн кыжырын кайнатып турат жетичи. Ошол үй-бүлөдө жети болот, ошо баарын түтөт. Анан жети минуска түшүп кала турган болсо, бул оңу кризиске киргизип туруп анан чыгарат. Минуста боло турган болсо, анда бул хаос. Унутчак, память жок да, башында энергия болбогондон кийин анын эске тутуму жок. Кайсы буюм каерде калганын билбейт, эмне кылганын билбейт, бардык жерде башаламандык жаратат. Анан ситуация эмне болуп кеткенин түшүнбөй калат да, ошон үчүн түшүнбөй калгандыктан оозуна келгенде сүйлөп, аңтар теңтер кылып ийет да. Денеси жети адамдын күчү бар да денесинде. Ошон үчүн тез кыймылдап, хаосты кылып салат да, билбейт. Бир нерсе болсо, бас кылып атып эле таап алат да алчы. Мен билбейм деген ой жок адачы, башында жок болгондуктан анализ жок да. Бардык нерсени мен билем дей берет. Жасап көрөт да, басып кризис кылып болсо дагы кылып үйрөнөт да. Тобокелчил да аларчы. Мисалы, жанагы бир притча бар, ошону эстеп күлөмдө ушу жети болуш керек деп элечи. Бир падыша бүт вазирлерин чакырып, анан айтат экен да, мына ушул кулпуну ким ачат деп. Аябай кандай чоң кулпу жасап коюптур. Анан ак сакалдар, улуу жашап калган эң акылман вазирлер баардыгы карап отурса, анан бир жаш вазир чыгып туруп, анан мынтсе эле ачылып кетет экен да. Түртүп эле койсочу. Сезими күчтүү ошондо. Анан ошону күлөмдө ошол жети болсо керек депчи. Туруу эле жасап көрөт да, быстрая реализация идей. Жасаш керек деген команданы укту, барып эле жасайт да. Ол бул чоң экен го деп, мисалы 3-4 отурат эле да, ойбой, бул чоң экен, бул жагы канча метр болду, кандай кандай кылсак болот эми деп анализдеп, 2-3 күн ойлонуп, аны эмне кылсам атсем, ушунда отурушмак да, эки четте турбайт ол, ойлонуп, коркуп эле алчу, мынча чоң, муну ача албайм деп эки эле ошентип калат. 8 антип эме кылып отургучакта, жети гана ойлонбойт да, шарт туруп алып коет. Ошо түртүп көргөн ачылып кетти да, быстрая реализация идей да. Ошон үчүн жети жасап көрүп, атып кризис кылып, бул деген сөз эмнеге жетине учитель кылып атат Кудайым? Ойлонбой, акылдуу сүйлөбөй жаса деп жөнөткөн да ар бирибиздичи. Ар бир адам действие кылганда гана өзгөрөт тагдыры. Жасап көрмөйүнчө, жашап көрмөйүнчө билбейсиң деген. Сен жөн эле карап, мына сууну ичип көрмөйүнчө эле, бул суу кандай экен, даамдуубу, даамсызбы, ысыкпы, муздакпы, эмне экен, тузу барбы, шакери барбы деп отурбайсың да. Туурабы? Жети жөн эле алып ичет, суусадым деп элечи. Анан билет, даамы барбы, даамы жокпу, ачуу кандай экен, анан айтат да. Ошону жетинин кыймылы менен ошого көрсөтүп атат Кудайым. Жетидей болуп, тез келген кыялыңды аткар деп. Жети эмнени кааласа баарын жасайт. Ал мен ушул жерде жашадым эле, бул мамлекеттен чыксам болбойт, мындай дебейт. Ал бардык жаңылыкты биринчи алат. Бирлер консерватизм дебедимби? Мисалы, жетинин өзгөчөлүгү 1 менен 2-ни без анестезия жок кылат. Трансформация кылганы келгенде, калгандарды анестезия берип туруп трансформация кылат. Ошондо дагы чычалайбыз. Жетилердин сөзүнөчү, жүрүм турумуначы, 1 менен 2-ни жөн эле анестезиясы жок кылат да. Анткени бирдин аң сезими дайыма кантип тактага отурсам деп эле такты карап жүрөт да, бардык жерде микрофонду алып таксынада болуш керек. Тойдо микрофон бирлерден ашпайт да. Сразу ырларды айтып эле сүйлөп микрофонду алып алат бирлерчи. Ошондо атканда жети барып турган, учурап коет да, башына барып эле отуруп алат жетичи. Ал планды эле түзбөйт. Жетини көрдү, 1-ди көрдү, жети барып туруп сөз аны талкалайт. А 2-ни эмнеге талкалайт? 2 ойлонуп, айта албай, ичине жутуп, жакшы көрүнөм деп, калп сүйлөп, 2 жүздүү болуп отурат да. Чындыкты айтпай, калп айтып, сиз туура айтасыз депчи, ошол жин келет жетининчи. Ошон үчүн дароо анда трансформация кылып салат.
чат элечи. Анын акырындыгы менен жини келет жетинин. Ошентип 2 менен 1-ди көргөн жерде 7 трансформация кылат. Ошого үй бүлөнүн ичинде эле көрсөң болот. 2 менен 7 бар болсо үй бүлөдө 2-ни баса кылат 7. Бирди дагы ар бир сөзүн тескери чаап сүйлөп турат да. Андай кылбай ал эмне кылам деп түшүнгүчөктү 7 басып аны кетип калат да, мисалы үчүнчү. Ошон үчүн 7 эгерде минуска түшүп калса, суицидке чейин барат да. Ошондуктан эгерде ушул ким көрүп аткан болсо, өзүңүздөр эсият кылыңыздар, 7лер түшүнбөй калганыңыздарда, асынып алыңыздар дагы келип кетет да. Бул дүйнөдө эмне кылып атканын түшүнбөй калат. Мен эмне келдим бул дүйнөгө өзү деп башын эле чукуй берет 7-чи. Ошон үчүн көп окушат. 7 духовностька көп кызыгышат. Алар деле бөлөт да башкалардай. Булар бөлөт адамдарды сознаниясында. Духовный, не духовный, руханий эмес. Мени түшүнөт, түшүнбөйт, жакшы жаман деп бөлүшөт да. Ошончанын мени баалайт, баалабайт деп бөлүшөт. 7лерчи. Бааласа ал аны менен жакшы мамиледе болот. Баалабаса сөзсүз асылып алып кризис киргизет ошол адамгачы. Себеби 7лердин аң сезими бул ааламга ылайык эмес, башка чөлкөмдөн келген деп атпаймынбы? Ошондуктан бул ааламда алар өзүн чукуп эле башын казып издей берет, түшүнбөйт да. Анан ким признание кылса ошол жерде иштеп жүрө берет. Эгерде сетевой маркетингде признание алып койсо, болду, үйүндөгүнүн баарын алып келип деле, ташып деле, үйүн таштап коюп деле ошол жерде жүрө берет. Эгерде кошуналар жакшы признание алып койсо, үйдүн ичин жыйнабайт 7, подъездди жууп жүрө берет. Кошуналар, ой, сонун экенсиң деш үчүн. Ошол сөздү угуш үчүн. Үйүнүн ичи аябай бардак болуп эле жатат 7 менен 4-түнчү. Бирок көчөгө көрүнүш үчүн жасайт бардык нерсени 7-чи. Себеби өзүнүн аң сезимин башкара албайт да, эмне болуп атканын билбейт, түшүнбөй калат. Ошон үчүн 7лер болсо, эгерде кичинекей бала чака кыздарыңыздар болсо, признание каалап турат, ар бир ишти мындай жылдырып коюп деле мен жакшы кылып атамбы деп тура берет да. Анан сен ушу жакшы тамак кылдың, жакшы кылбадың деп койсоң, суицидке чейин барып кеткен ошо 7лерден чыгат да. Анын өзүн токтотконду үйрөтүш керек. Аларга баалап, өзүн дагы баалоону күтпөшүн үйрөтүш керек. Бардык адам мени макташ керек деп ойлойт да. 7лерчи. Ошон үчүн 7лер көбүнчө карасаң телевидениеде бүт 7лер отурган болот. Радиодо, телевидениеде бүт 7лер. Мен сулуумун, мен жакшынакайым, элим бар, мени угуп турушун деп сүйлөгөн жакшы көргөндөр жаркырапчы. Анан журналдарга, газеттерге 7лер аябай көп чыгат. Бүтүндөй сулуу болуп жасанып алып эле дегенди бардыгы 7лер болот. Сыртынан эле дароо эле билесиң да 7лердечи ушу мактап койсоң бардык ишти кылып жүрө берет. Сыртка көбүрөөк басым жасашат экен да. Сыртка, себеби булар перфекционист. Эң башкача кийиниш керек. Эң башкача, эң сулуу болуш керек. Бар жокту кыла алам дейт, кыла албайм деп айта албайт да. Бар жоктун бас билбесе деле билем деп кылып кетишет да. Үйрөнүпчү. Ошон анан признание каалагандыктан эң сулуу экенсиң деп айтат деп жасанат. Бардык өздөрү алар кризисти өздөрү кылат. Биринчи өзүн кризиске киргизет, анан жанындагы адамды киргизет да. Үй бүлөнүн баарын кыйнап салат да 7-чи. Суицид мындай 7 өзүн түшүнбөй калганда биринчи үй бүлөдөгүлөр жапа чегет да 7денчи. Ал себеби ал бааланбай калды. Анын аң сезими жаш өткөн сайын тойбой калат да, баага дагычы. Мактасаң дагы мактасын дей берет. Дагы баала дейт. Элдин баары эгоист да, баары эле мактап отурбайт да, чарчайт да. Эмне эле болуп атасың? Сенден башка адам жок дейсиңби деп койсо, болду, ошо тултуңдап, таарынып, ошо жерден кетип, башка аны мактаганга күйөөгө тийип, мактаганды алып, мактаган сетевой маркетингке өтүп, мактаган мамлекетке өтүп, ушинтип кете берет да. Токтой албайт да. Мактагандын кулу болуп калат да 7-чи. Ошон үчүн кичинекейинен жакшы тарбиялаш керек 7лерди. Баалоону күтпөстөн, ар бир адамды бөлбөстөн, руханий эмес деп бөлөт. Ошон үчүн көбүнчө алар динге өтүп кетишет. Динди издешет да 7лерчи. Себеби ал мени түшүнбөдү, жакшы адам эмес экен дейт. Анын колунда байлык турбайт, алар байлык кармай албайт, чача берет, мактаган адамга берип жүрө беришет да. Каяктан келип, каяка кетип атканын кармай албайт байлыктычы. 7лер ошон үчүн мындай финанс жактан өтө кыйналышат. Руханий адамдарды издей эле калышат да. Бул иллюзиясы эле. Ал 7 мен руханиймин деп ойлогону анын иллюзиясы. Эч ким руханий эмес.
өздөрүнчө руханий көрүнө беришет, мечиттерге барып алышып, узун кийинип эле бирдеме боло беришет. Башкалар андай эмес депчи. Кайра алар өздөрүн өтө сверх эгоист да буларчы. Баарынан өзүн жогору коюп, ошон үчүн жаш өткөн сайын жетилерди көпчүлүк каалабайт, чыгарып коет. Мындай жалгыз калып калышат да. Ошон үчүн эл менен болгон адам гана, ал үчүн экилерди жок кылбастан экилерден түшүнүш керек жети. Эки баарын түшүнүп, адамдарды карап, айтпайт да, карап атат. А жети ойлонуп, сөйлөнбөй эле сүйлөй берет, анан ушул жашоосуна кайтып келет да баардык нерсечи. Биз ар бир адам өзүнүн тилинен, өзүнүн кыймылынан жооп алат. Жети эмнеге анда учитель дешим мүмкүн, Жети өзүнүн үстүнөн иштеп, аң сезимин өнүктүрсө, булар гениалдуу адамдар. Баардык адамга жакшына сүйлөп эле трансформация кылып коет, анын энергиясы трансформацияда. Башка айтса түшүнбөсө, ошо жети айтса түшүнөт өзүчө. Бир сөз айтса жети түшүнөт да. А бирок ал өзүнүн үстүнөн иштебеген адам болсо, трансформация болбогон адам болсо, эгодогу адам да, сверх эгоист адам болот дагы, ал анда Кудайым аны ошондой кылып жашоо берген, эң кыйын татаал жашоо. Колуна келген нерсени жасап атып эле баарынан кагуу жеп кыйналат да. Баары жактырбай коет акырында. Демек, өнүгүү, ар бир адам өнүгүш керек. Өнүкпөсө жетинин жашоосу татаал болот. Ал тынымсыз окуп туруш керек да. Эске тутуму ар бир секундада жок болуп турат жетинин. Ошон үчүн унутчаак да. Жаш өткөн сайын унутуп калат. Ошон үчүн тиги менен урушуп, кыйкырып, анын көңүлүн ортуп коюп, кайра келип сүйлөшө берет да. Ал эки болушу мүмкүн. Эч качан унутпаган. Ал 3 болушу мүмкүн. Эч качан унута албайт ал. Сен баягыда мындай кылгансың депчи. 6 болушу мүмкүн. Комфортун бузган койчу ушунун комфортун. Бул дайыма кризис кылат, бул менен жүрбөйм деп 6 жөнүнө качып кетет. А 7-нин памяти жок болгон үчүн кайра келе берет да. Унутуп калат да алчы. Эмнеге булар мынтип атат? Булар руханий эмес деп, ал өзүнүн оюнда, ал башка адамдар жаман көрүп жүрөт да. А негизи эле ар бир адам өзүн тааныбай аткандыктан. Өзүн тааныса гана тынчтык болот үй бүлөдө. Жакындары менен, коллегалары менен. Ойдун баарын ичке коюш керек экен да анда. Жетилер ансыз деле энергиясын ичке коет, ичине киргизет. Бардык нерсени айтпайт, сыртка чыгарбайт. Буларчы жини келип эле агрессия кылып, ону баалабай койсо эле, үйдө жети бала кыздарыңарды карасаңар, жини келип эле агрессия кылып эле көздөр ушундай, мынандай болуп деп ушинтип калат да. Жетилерчи зиркилдеп эле ушинтип агрессивдүү сүйлөп, заар сүйлөйт. Ушунчалык тилдеди заар болот, ушундай заар сүйлөшөт жетилер. Чагып алат да, ар бир сүйлөшкөн адамдын аң сезими аңтарылган боюнча дирилдеп калат да, жетилерден кийинчи. Ошондой ситуацияны ким түздү? Жети өзү түздү. Ал өзүнүн жашоосун жөн кетип аткан жашоосунда өзү кыйынчылыкка салат дагы жети. Анан көрдүңөрбү мен кандай кыйынчылыкты жеңип чыктым? Көрдүңөрбү дей берет да. Эти бардыгын жинин келтирет да. 6 унутпайт мисалы үчүн. 6 өзүн сүйүп, өзүн жасап, жакшынан эле жашай берет комфортточу. Жети өзү проблема издеп, барып сайлат дагы. Анан мына проблеманы мен чечтим, көрдүңөр, мен аябай руханий кыйын адаммын деп чыгат да. А ону бардык душалар, жан дүниелер билет дагы, ошон үчүн жактырбай коюшат. Мындай өзгөчө неме да. Кеше бизде Сүтсайда мастерлерге биринчи жолу Кыргызстанда дипломдорду тапшырдык да, анан ошол жерде тамада бир оюн айтып атат да. Короз эмнеге коюп жүрөт депчи. Десе, Сүтсайдер жети болсо керек да. Эми силер сандарын тил менен сүйлөп калдыңар да. Биздин өзүбүздүн тил бар. Жети болсо керек да, өзүнчө асманда жүрө берет деп күлүп атышат да. Ошондо сверх эгоист болуп кетишет да, анда өзүнө эле зыян.